ошо Кемпирабад берилген протокол боюнча, протокол бүгүн жашыруун боюнча, сыр боюнча турат. Жергиликтүү эл бул боюнча сөзсүз билиш керек болчу. Азыр президент буга жашыруун деген грифти койгондон кийин президент буну ачыктап бериш керек. Эл билиш керек. Өзүнүн себеби жердин, бийликтин ээси бул эл. Бирок ошол уровендеги айтылган бир сөзгө мамлекеттик чоң резонанс менен апарып баарын камап коюу бул ачыктан ачык куугунтук деп ойлойм. Бийликке барганга чейин, элге барганда башка убада берет. Анан бийликке келгенден кийин бир оору жугуп калгандай эле адамдар өзгөрүп калат депчи. Анын сыңарындай бүгүнкү бийликтин деги эле бийликте турган адамдын көз карашы жана түшүнүгү таптакыр башкача болуп өзгөрүп калат. Мен ушул маселеден Бакиев кечирилип келип калып, кайрадан көчөдө басып жүрүп калбаса экен деген чочулоо менде азырга чейин бар. Баткен окуясында бир алдын алууга мүмкүн болбой калгандыгы, Баткен окуясындагы баягы өткөн көз өтүп кеткен солдаттарыбыздын ата-энесинин жоготуусун биз эч нерсе менен толуктап бере албайбыз. Аларга үй берсек дагы, миллиард берсек дагы бул нерсе толукталбай турган чоң кемчилик. Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, жаңы жылыңыздар менен. Бүгүн биздин студиябызда конокто Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ыргал Кадыралиева болмокчу. Ыргал айым, саламатсызбы? Кош келдиңиз биздин студиябызга. Жаңы жылыңыз менен. Рахмат, саламатсыздарбы. Ыргал айым, негизи эле ушул өтүп кеткен 2022 жыл бийлик кандай иштеди? Экономикалык багытта, саясий багытта кенен токтолуп өтсөңүз. Бүгүнкү бийликтин экономикалык иш аракетине баа бере турган болсок, бүгүн бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзү боюнча аябай чоң экономикалык чоң кризис келатат. Азыр кризистин аябай активдүү болуп жаткан убагы. Инфляция аябай күчөдү. Бирок мага бүгүнкү өкмөттүн иш аракеттеринен ошол инфляцияга, дүйнөлүк инфляцияга жана экономикалык чоң кризиске булардын даяр боло алды деп ойлойм. Себеби элибизди алдын ала даярдап, пенсияларды ошол эле убакта мамлекеттик кызматта иштеп жаткан мугалимдердин, медицина кызматкерлеринин айлык акысын ошол кризисти утурлай булар көтөрө алды. Жакшы бир экономикалык программаларды план менен утурлай алышты. Албетте бул нерсеге баа бериш керек. Себеби биздин мамлекет бүгүнкү кырдаалга даярдыгын көргөзө алды. Бирок ошол эле убакта мамлекеттик деңгээлде биздин бюджетибиз, биздин төлөө мүмкүнчүлүгүбүз ошол социалдык камсыздоого алынып жаткан үй-бүлөлөргө, кызматтагыларга канчалык даяр экендиги эми билинет. Себеби Минфин буга даяр беле, биздин бюджетибиз кандай болуп атат, башка өлкөлөрдөн карыз албай туруп биз ошол кризистен чыгып кете алабызбы өзүбүздүн запастар менен, бул нерсе эми билинет. Бирок ошол эле учурда мамлекетибиздеги биздин мамлекеттик бюджеттин толтуруу же болбосо көбөйтүү жолдорун жалаң эле элдин чөнтөгүнө кол салуу менен, салыкты көбөйтүү же салыкты жайылтуу менен ишке ашырып жатууга аракет кылып жаткандыктары жеке мага жакпайт. Себеби биз мамлекеттик башкарууну ишенип бергенден кийин биздин өкмөт элдин чөнтөгүнө кол салып салык менен гана көбөйтүүгө аракет кылбастан башка булактарды издеш керек болчу. Биз мисал кылып көрсөтүү катары кылып келген көптөгөн мамлекеттердин бюджети көбүнчө элге эмес, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр менен толукталат. Мисалы, биз ойлойбуз да мына Дубай эмне үчүн бай? Дубай себеби Дубайда кен жанагы нефть чыгат депчи. Биз 22-жылдын эмес, 20-20 жылдан беракка бул жанагы
ковид менен болуп көптөгөн мамлекеттердин бюджети аябай бир чоң ойноп кетүүгө туш келип калды, туура эмес мындай кризистерге туш келип калды. А бирок 19-жылдын ошол пандемияга чейинки Дубайдын бюджетин карасак, ошол нефть менен, кен байлыктары менен, дүйнөгө таанылган кен байлыктары менен мамлекеттин бюджети 7% ишке ашкан, камсыздандырылган. Ал эми калган пайыздарынын көпчүлүгү бул мамлекеттик кызмат көргөзүү жана туристтер менен ишке ашкан, толукталган. Ошондуктан мен айтар элем, биз туризм жагына же болбосо башка бир жактарга эч кандай бир акча издөө эмес, элдин чөнтөгүнө кол салып жаткандыгы бул социалдык бир нааразычылыктарга алып келет деп ойлойм. Андан сырткары, мисалы үчүн мына ККМ деп, мына кечээ эле мага базарда иштеп жаткан бир нече айымдар кайрылды. Бизди ККМ киргизүү бул туура эмес депчи. Албетте булар көбүнчө Европанын мисалдарын алып жаткандай. Бирок ошол эле Европанын базарларына мен дагы барып көргөнмүн. Бул базар деген базар. Базарда скидка кылып берүү, баасын түшүрүп берүү, ал жерде соодалашуу дегендер жүрөт. Ал жерде ККМди коюу мүмкүн эмес. Эгерде биз ККМди базар экономикасында, мына Дордой, Ош базары, ошого окшогон бир чоң базарларга, Кара суу базары, ошолорго киргизүүгө аракет кыла турган болсок, анда биз базарларды жоготобуз, жок болот. Анда көпчүлүк Кыргызстандын элинин көпчүлүгү азыр базарда иштейт. Суукта тоңуп, ысыкта ысып дегендей. Көпчүлүгү базарга акча таап атканы менен ден соолуктарын беришет. Товарлардын жоголуу дегендери бар, ушуларга мамлекет эч кандай гарантия бербей туруп, банкрот болуп калса компенсация берүү, кредиттерди бир каникулдарды берүү кредиттерге, же болбосо аз пайыздагы кредиттерди берүү деген гарантияларды иштеп чыкпай туруп эле элдин баягы ККМди киргизүүгө мажбурлоо бул туура эмес. Ошол эле Турцияда, ошол эле Болгар, мындай айтканда бүткүл Европадагы мамлекеттерди карап көрсөк, бул ККМ маселеси шаардагы чоң бутиктерде, шаардагы чоң базарларда каралган, ал эми шаардан сырткары жанагындай оптовый рыноктарда буларда каралган эмес. Биз базар дегенде эле базардагы бир 10 чакты монополист болуп калган чоң бизнесмендерди эмес, ал жакта иштеп аткан майда жаңы бизнесмендерди да карашыбыз керек. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул нерселер эгерде мамлекеттин бюджетин, өкмөт мамлекеттин бюджетин толтуруунун башка элге зыяны тийбей турган булактарын издебесе, бул нерсе мамлекеттик социалдык бир жарылууга алып келет деп ойлойм. Бул жогоруда ушул экономикалык жагын айтып өттүңүз, эми саясий багытта дагы айтып өтсөңүз, кандай иш алып барасыз? Саясий багытта ала турган болсок, биздин өлкөбүз дүйнөлүк саясатта бир эч нерсеге аралашпай, бир этияттык менен иш алып барып жаткандыгын байкасак болот. Эч кандай бир эмоцияга алдырбаганга аракет кылып жатышат. Азыркы күндө бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк саясатта тынч эмес. Ошол учурда Кыргызстан албетте бир жакшы чечүүчү ролго чыга албайтат, а бирок ошол эле учурда мамлекетибизге бир зыян тийип калбай турган, санкцияларга илешип калбай турган бир маселелерге туура аракеттер жасап атат деп ойлойм. Ал эми ички саясатыбызды, мамлекетибиздин ичиндеги саясатты карай турган болсок, албетте мени мурунку активдүү депутат катары, бүгүнкү күндө Кыргызстандын жараны катары кыжалатып турган маселелер бар. Мисалы үчүн биздин саясаттагы сөз эркиндигине болуп жаткан чектөөлөр, андан сырткары адамдардын жеке пикир конституцияда жазылган биздин өзгөчөлүгүбүз болгон, негизги байлыгыбыз болгон биздин жарандардын эркин ой жүгүртүүсүнө жана эркин оюн пикирин билдирүүгө болгон чектөөлөр мени өтө кыжалат кылат. Ушул өткөн жылдагы коомчулук арасынан чуу жараткан эле бул кемпир абад маселеси болду окшойт. Анан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бийлик кемпир абадты Өзбекстанга берип туура кылды деп эсептейт экен. Анан негизи эле сиздин бул боюнча пикириңиз кандай?
Туура айтасыз. Акылбек Жапаровдун бүгүнкү министрлер кабинетинин жетекчиси катары бул маселеге комментарий берди. Бирок саясатчы өзүнүн берген комментарийине сөзсүз түрдө жандырмагын айтыш керек. Ошол саясатчы саясий пикир билдиргенден кийин болуп калса дагы, болбой калса дагы пикири эмне үчүн болбой калгандыгын түшүндүрүп бериш керек деп ойлойм. Акылбек Жапаров ошол Кемпироват боюнча протокол кабыл алынды. Протоколду элге жарыялабай жатышат бүгүнкү күндө. Жашыруун деген статуста турат. Жашыруун статуста турган протоколго эч кимдин комментарий берүүгө акысы жок деп ойлойм. Мен бир-эки партиялардын лидерлери дагы телевиденияга чыгып алып, туура же туура эмес болду деп, көбүнчө туура болду деп бир пикирлерин айтып аткандарына аябай таң калдым да. Себеби бүгүнкү күндө бир эле жалпы элибизге эмес, бул маселе ошол Кемпироваттын айланасына турган жергиликтүү эл болгон бизге дагы бул белгисиз. Мен чынын айтсам, Кемпироваттын маселеси азырга чейин аябай кыжаабат кылып турат. Эмне үчүн? Себеби статусу кандай болду, суунун берки жээги, мурун биздин границабыз, Өзбекстан менен чектешкен границабыз суунун наркы жээги болуп турган болсо, бүгүнкү күндө Өзбекстан менен Кыргызстандын границасы суунун берки жээгине келди. Берки жээгине келгенден кийин берки жээги дагы Өзбекстанга тиешелүү болуп калды. Суу канча көтөрүлсө дагы, төмөн түшсө дагы, туурабы? Төмөн түшкөндөгү же көтөрүлгөндөгү границанын жерине Өзбекстандын ошол суу боюнча, гэси боюнча алардын жана башка жанагы платина боюнча иштеп жаткан ишкерлер, иштеп жаткан специалисттер суунун жээгине келүү жолу кайсыл жактан? Алар суунун үстү менен келеби же Кыргызстандын жээги менен келеби? Себеби ар бир чекти же жерди мамлекет белгилеп бергенден кийин ал жээкке келүү жолун дагы сөзсүз белгилеп берет. Билесиздер да, ал жерге келүү жолун. Ал асман менен келеби же куршапты аралап келеби? Эгер аралап келе турган болсо, жол кимге тиешелүү? Эки жакка бирдей тиешелүү болобу же жол биздикиби? Ушул жактары аябай мен үчүн көңүрт болуп турат. Жана ошондой эле Куршап элине компенсация берилет, жергиликтүү элге компенсация берилет. Аларга бир кайсыл бир деңгээлде социалдык жактан өнүктүрүү үчүн фонд ачылат. Алар элдин турмушун оңдоп жиберет деген маалыматтар биздин жетекчибиз, президентибиз Садыр Жапаровдун өзүнүн оозунан чыккан. Алар качан ишке ашат, же жөн эле айтылып калдыбы, же качан ишке ашып, качан бул нерсеге биздин компенсация бөлүнөт? Кымбат айым, бул маселе мен үчүн жат эмес. Мен ошол жергиликтүү Куршап айылынан болом. Биздин айылыбызга Кемпироваттын суусу көрүнүп турат. Алысырактан болуп, бирок көрүнүп турат. Менин айыл өкмөтүм, мен Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндө болом. Ошол айыл өкмөтүндө сууга чектеш болуп, элибиз ошол жерден тиричилик кылат. Ошондой болгондон кийин, мындан кийин ошол элдин статусу кандай болот? Элдерге кандай, мисалы үчүн суу кирип келбейби? Сыз болот дайыма, жерди казса, мисалы үчүн 2-3 метр казгандан кийин суу чыгат деп айтып калышат ошол боюнча. Буга чейин деле мен депутат болуп турганымда, мен элге жолугушууга барганда, ушул Кемпироват маселесин элибиз көп көтөрчү. Бул кандай болот? Буга чейин бир компенсация берилет дедиле. Жерди жана суубузду алып жаткандан кийин булар аренда плата каралган дешчиле, ушулар каралбай атат депчи. Мен парламентте жаңылбасам минимум 2 жолу көтөргөнмүн. Ушул аренда маселеси боюнча, жерибизге жана компенсация маселеси боюнча. Бирок мен азыр өкүнгөнүм, ошол убакта тиешелүү министрликтер, Тышкы иштер министрлиги, Айыл чарба министрлиги жана башка тармактар бул боюнча бир болбогон эле бир жооптор менен калтырганда, же болбосо жоопсуз калтырган учурлар болгон. Менин өкүнгөнүм азыр ошол маселени парламенттик укугга алып чыгып, чоң маселе катары карап, мисалы үчүн сиз Алматы декларациясы менен тааныштыңыз да. Ошол декларациянын негизинде буга чейин карап койбогонубузга мен албетте өкүнөм. Жана тиешелүү органдар ушул нерсени караш керек болчу.
ушул кемпир-абад маселеси алгач эле ушу коомчулукта ар кандай талкууга кабыл аткан учурда сиз дагы пикириңизди билдирбедиңизби? Анан ошондо айттыңыз да ушул кемпир-абад маселесин мен чечип берем, тил билем, анан мага мандат бериңиздер депчи. Сиз кантип чечмексиз бул маселени? Бизде деги эле Кыргызстанда кемпир-абадтын алмашуусуна, коңшу өлкө менен алмашууда именно кемпир-абадтын берилүүсүнө жергиликтүү жана жергиликтүү эмес саясатчы элдердин арасынан көп пикир айтылды. Каршы пикирлер аябай көп болду. Айрыкча ушул суунун жээгинде турган элден каршы пикир аябай көп болду. Ошол убакта Кыргызстандагы активдүү ошол пикирин билдирип жаткандарды бийлик чакырды. Чакырып атайын бир 5-6 сааттык отурум өткөрдү. Мен бул отурумга мен да чакырылдым. Ошондо мен ойлогомун, биздин пикирибиз эске алынып, кайсыл бир жеңилдиктер же болбосо кайсыл бир биз койгон шарт менен, биз айтып аткан каршылык менен алардын шартынын ортосунда бир пикирге жаралып келет экен депчи. Бирок 5-6 саат бою эч кандай ынануу бийлик тараптан биздин пикирге макулдук болгон жок. Ошондо мен айттым, силер бизди макул кыла алган жоксуңар, биз дагы деле каршыбыз депчи, биздин пикир эске алынбаптыр деп. Ошондо Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев, азыркы улуттук коопсуздук комитетинин башчысы, мага мынтип айтты да, сиздин колуңуздан келеби депчи. Сиздин колуңуздан келеби? Эгер сиздин колуңуздан келсе, мен эртең бүгүн сизге указ чыгартып берейин, сиз менин ордума иштеңиз, чечиңиз депчи. Мен деле бул маселе чоң маселе катары каралганга чейин ошол Алматы декларациясы боюнча жана башка мурунку биз СССРден таркагандагы биздин укуктарыбыз жана мүлккө ээ болуу боюнча протоколдор мага дайынсыз болчу. Булардын бардыгын ушул кемпир-абад боюнча маселелерге изилдеп атып биз алдык, көрдүк. Көргөндөн кийин менде чоң өкүнүч жана пландар пайда болду. Биз кемпир-абадтын жээгиндеги ошо куршаптагы элдер көбүнчө ойлочу кемпир-абадтын маселеси арендага берилип кеткен жана кайсы мөөнөткө экени эч кимге белгисиз болчу. Көрсө биз мөөнөтүбүз качан эле бүтүп, кемпир-абад толук биздики жана ошол ГЭС дагы биздики экенине мен ушул маселе козголгондон кийин материалдарга документтерди көрдүк, тааныштык. Ошондон кийин мен ошол пикиримди айттым. Ооба, эгерде чындап эле Ташиев ушул өзүнүн айткан сунушун аткара алса, менин колумдан келет деп. Аны үчүн бизге ушул укук керек болчу. Мандат деген ошол укук, Ошон үчүн ушул пикирди айттым. Менин азыр дагы бул боюнча документтер менен таанышканга, көргөнгө аракет кылып жатам. Бирок кемпир-абад бүгүн ошо кемпир-абад берилген протокол бүгүн жашыруун боюнча, сыр боюнча турат. Жергиликтүү эл бул боюнча сөзсүз билиш керек болчу. Азыр президент буга жашыруун деген грифти койгондон кийин президент буну ачыктап бериш керек. Эл билиш керек. Себеби жердин, бийликтин ээси бул эл. Туурабы? Кен байлыктын ээси бул эл. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күндө кемпир-абад боюнча маселе азырга чейин элдин нааразычылыгы менен калды. Жакшы, ушул ыргалайым жогоруда айтып кетпедиңизби? Бул маселе талкуулангандан бери каршы пикирлер көп болду депчи. Анан ошол эле учурда каршы пикир айткан айрым саясатчыларды, активисттерди 20-дан ашык камакка алынды. Алар азыр дагы камакта. Бул камакка алынышы туура эле болдубу? Сиз кандай пикирдесиз? Тергөө жүрүп жатат. Бирок тергөө кандай деңгээлде жүрүп жатат? Активдүү жүрүп жатабы же буларды киргизгенден кийин жөн эле токтоп калдыбы? Буну албетте бул жөнүндө менин маалыматым жок. Бирок бүгүнкү күндө пикир айтуу жана өзүнүн пикирин ачык айтып чыгууга ар бир Кыргызстандын жаранынын укугу бар. Ошого карабай, эгерде ошол 20-дан ашык 30-га жакын жарандарыбыздын камалуусун ала турган болсок, алардын көпчүлүгү ошол комитетти түзүшүп, комитеттен кийин бир арасынан бир мүчөнүн туулган күнүнө барып, туулган күндө отуруп айтылган сөз болгон да.
өздөрүнүн пикирин айтышкан, мындай кылбайлыбы, тигиндей кылбайлыбы депчи жөн эле сөз болгон. Бирок ошол туулган күндөгү айтылган сөздүн артынан ошончо адамды алып барып камоо менин оюмча туура эмес. Себеби бийликке болгон ыраазычылыкпы, нааразычылыкпы азыр ар бир эле баягы 6 аял же болбосо 6 эркек чогулуп аш жеген, 6 аял чогулуп шерине жеген жерлердин баардыгында деле айтылып жатат. Бирок ошол уровендеги айтылган бир сөзгө мамлекеттик чоң резонанс менен апарып баарын камап коюу бул ачыктан ачык куугунтук деп ойлойм. Ачыктан ачык куугунтук деп ойлойм. Себеби бийликте мындай оперативдүү маалымат болгон. Булардын мурундагы чогулуп же болбосо кайсы бир деңгээлде саясий күч катары өздөрүнүн пикирин айтып жүргөндүгү тууралуу. Мисалы үчүн мен алар менен бир дагы жолу жолугушуп, же алар менен бир дагы жолу чогулуштарына барган эмесмин. Бирок Кемпир-Абад боюнча мен өзүмдүн пикиримди Фейсбукка бергенден кийин алар мени чакырышкан экен, мен ага да барган эмесмин. Мен себеби алардын пикирин уккан да эмесмин. Бирок ошончолук бир туулган күндөгү деңгээлдеги айтылган нерсени ушунчалык бир чоң саясий бул нерсе бийликке бир ийгилик же мактаныч алып келбейт деп ойлойм, келечеги делечи. Себеби бүгүнкү камалгандар кайсы бир убакта чыгат. Бирок менин корккон жерим, менин мындай чочулап турган жерим, буларды 120 күнгө азыр уже камалды, экинчи жолу дагы буларды 60 күнгө, 2 айга камап, 120 күнгө камагандан кийин буларды жөн эле чыгарып койбойт деген менин прогнозум бар. Буларды башка иштер менен же ушул иштер менен сөзсүз түрдө бир срок берет деп ойлойм. Ошондуктан албетте бул саясатчы же саясий бир активдүү көз карашын билдирип турган жарандар камалган учурда алардын өздөрүнүн амбициясы бар, туурабы? Ошон үчүн алар өздөрүнүн амбициясы менен, алар өздөрүнүн пландары менен, өздөрүнүн көздөгөн максаттары менен жата беришет. Бирок мына кече көрдүк, туугандарына аябай кыйын болот экен. Көптөгөн саясатчылардын камалуусуна, мына мен мурунку коллегаларым катары көптөгөн саясатчылардын камалуусуна мен күбө болдум. Бирок саясатчыга эмес, биринчи кезекте тууган уругуна, бала чакасына, ата-энесине аябай оор болот экен. Ошол балам тиякта куурады, кызым куурады деп элечи. Ошондуктан баарына сабырдуулук жана чыдамдуулук каалайм. Ошол камактагылар ошол учурда жакында эле ачкачылык жарыялашты. Анан алардын ден соолугу үчүн ким кепилдик берет? Мисалы, сотко алынып келинген Оразайым Нарматова кулап калды. Ошол жерден баарыбыз эле видеодон көрдүк аны. Анан бийлик негизи ушуга жеткирбей эле аларды бошотуп койсо болбойт беле? Биз бийликте болбогон учурда ушундай пикирде болобуз. Бийлик жөн эле кечирип койбойбу? Бийлик жөн эле бошотуп койбойбу? Же болбосо биздин ден соолугубуз жөнүндө ойлонбойбу депчи. Ал эми бийликте болсоңуз бир кача ойлонмоксуз. Сиз айтмаксыз да, булар мен жакшы иштеп атпаймынбы, аракет кылып атпаймынбы? Бирок мен ошентип атсам, бул эмне үчүн мага каршы чыгып атат депчи. Ошон үчүн айтат экен да, жанагы бийликке барганга чейин, элге барганда башка убада берет. Анан бийликке келгенден кийин бир оору жугуп калгандай эле адамдар өзгөрүп калат депчи. Анын сыңарындай бүгүнкү бийликтин, деги эле бийликте турган адамдын көз карашы жана түшүнүгү таптакыр башкача болуп өзгөрүп калат. Биз азыр көрүп атпайбызбы? Кече эле башкача сүйлөп, башка стиль менен, башкача бир өңүттө сүйлөп аткан адамдар бүгүн мен Кудай аркылуу эле келдим дегендер болуп атпайбы? Ошондуктан мен ойлойм, бул ар бир нерсеге, тарых ар бир нерсеге жакшы иштесең дагы, жаман иштесең дагы тарых өз баасын берет. Бүгүнкү күндөгү саясий кырдаал айкөлдүк менен эле чечиле турган кырдаал болуп турат деп ойлойм да. Себеби ошол мамлекетти басып алабыз деди деп күнөөлөнүп, күнөөлөнүүчү катары айып жаткан адамдардын бийликти басып алууга болгон бир дагы аракети байкалган жок.
кандайча үйлөрүн обыск кылды, бир дагы документ ошол тууралуу же болбосо бир дагы даярдык боюнча далил же болбосо бир дагы курал жарак чыккан жок. Демек, мен ойлойм бүгүнкү бийлик айкөлдүк менен эле чечип кое турган маселе. Биз кыргызбыз, биз айкөл элбиз дейбиз дайыма. Бизди манас атабыз дейбиз, манастын урпактарыбыз дейбиз. Ошол эле убакта кыргыз жигиттери үчүн, кыргызстандык биздин кыз жигиттери үчүн айкөлдүк бир дагы адамдын терс жагын көргөзбөйт. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү ошол саясий куугунтукта жаткандардын келечегин, тагдырын биздин бийликтин айкөлдүгү менен чечсе болот эле деп. Жогоруда ушул айтып өтпөдүңүзбү, камалгандардын жакындарына, ата-энесине эле жаман болот экен депчи. Анан кечээ ушул камалгандардын жакындары митингге чыгышты, Ички иштер министрлигинин алдына. Анан ал жактан милициялар кармап кеткендигине күбө болдук, кайра бошотушту. Ошол жерден журналисттерди дагы камаган көрдүк. Анын ичинде биздин медианын дагы журналисти бар эле. Негизи эле ушул бүгүнкү күндө сөз эркиндигинин абалы кандай болуп атат? Сөз эркиндиги жана жогоруда айтып өттүм. Сөз эркиндигине Кыргызстанда эң бир чоң упурталдуу учурда турат депчи. Себеби биз Кыргызстан башка мамлекеттердин ортосунда, алдында, коңшу мамлекеттердин алдында биз ошо сөз эркиндигибиздин жана пикирибизди эркин билдирүүбүз менен мактанабыз да буга чейин. Бирок азыр пикирин билдирүү аябай упурталдуу болуп калды. Ар бир адам бийликке умтулууга, билимге умтулууга менин оюмча укугу бар. Ошол эле өзүнүн пикирин айтып жаткан оппозициялык жарандарыбыздын дагы укуктары бар, конституциялык укугу бар. Тынчтык жолу менен митинг өткөрүп, өзүнүн пикирин. Бир дагы адам бийликке чыгайын, пикетке чыгайын, же болбосо ачкачылык жарыялайын деп ойлобойт. Качан өзүнүн жеке ички күйүтү айтылбай, угулбай калган учурда гана ал көчөгө чыгууга же бир акцияларды өткөрүүгө мажбур болот. Ошондуктан кечеги туугандарын дагы алып барып сүдүрүп, ошол жерде машинага салып, аларды коркутуп, кээ бирки туугандары аябай кыжалат болуп баштады, элибиз кыжалат болуп баштады. Ошол учурга алып келүү бул оройлук жана мен ойлойм бул нерсеге МВДнын башчысы жана милициялар сүдүрөп жөнөп атпайбы? Була баа берет депчи. Бул баа берет. Себеби ошондой бир акцияларга каршылык билдирүү бул башка элге болгон угроза, коркутуу. Азыр көпчүлүгү өзүнүн пикирин керек болсо жөнөкөй эле бир досуна айтуудан дагы тайсалдап калды. Бул нерсе ушинтип эле тайсалдап, коркуп эле бара-бара унчукпай калбайт элдер. Мен дагы депутат болуп турганмын. Биз депутат болуп турганда бизге депутаттык кызматтык үйлөр сунуш кылынган. Айрыкча жаш депутаттар барып жашагыла депчи. Анан элдин ак үйдүн алдында күнүгө ар түрдүү акциялар, кээде бир эле ак үйдүн алдында 2-3 жерде акциялар болуп, элдер лозунгтар менен, ар түрдүү пикирлер менен чыгып турчу да. Кымбат айым, мен жаш экенмин, ошондо жаштык кылып мындай чындап коркчумун. Булар нааразычы болуп келген турбайбы, дагы революция болуп кетпесе экен деген чындап коркунуч келчү. Ошон үчүн анан мен баягы үйгө да көчүп барчу эмесмин. Жок, мен ал үйгө барбайм. Себеби ак үйдүн алдына ушинтип пикир чыккан сайын мен кийимдеримди жыйнап, жүгүмдү жыйнап отурбайын депчи. Анын сыңарындай бийлик элдин мнениясы менен, элдин ою менен сөзсүз эсептешиш керек. Себеби бийлик элдики. Азыр эсептешип атабы? Айтып атпаймынбы, бүгүнкү айрыкча кечеги окуядан кийин, кечеги мына андан мурун жана Азиза эжебизди сүдүрөп жөнөштү, ушул окуядан кийин, алып баргандан кийин 1 саат 2 сааттан кийин аларды кайрадан кое берип коюп жатат. Бирок ага чейин сүдүрөп баргандыгы тууралуу жоопкерчилик болуш керек жана министрлик өзүнүн жанагы сотрудниктерине бир
пикир же болбосо бир чечим кабыл алыш керек мындай кылбагыла дегенчи. Себеби ошону менен башка элди дагы чыгайын деген же болбосо дагы бир пикирин билдирейин деген элди коркутуп коюп атабыз деп ойлоп атышат. Бирок эл коркпойт. Эл деген сел. Элди ойготуш аябай кыйын. Ойготкондон кийин тургузуш кыйын дейт. Тургандан кийин токтотуу мүмкүн эмес дейт. Ошон үчүн элдин пикирин, элдин нааразычылыгын бийлик сөзсүз угуш керек. Ошондо эл ыраазы болот. Ушу социалдык тармакта, Facebook'та кечээ жакында эле Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев өзүнүн баракчасына билдирүү калтырбадыбы? Андан кийин эле ушу сиз Бакиевтерди кечиришет окшойт деген билдирүү калтырдыңыз да. Ушул билдирүүлөр боюнча сурагым келип атат да, себеби Камчыбек Ташиевдин билдирүүсү көп коомчулук тарабынан ар кандай пикирлерди жаратты. Ага баарыбыз күбө болдук. Ушул боюнча айтып өтсөңүз. Бакиевтердин бийлиги, Бакиевтерди деп жазганымдын себеби бул Курманбек Салиевичтин бийлиги учурунда ар бир президент өз бийлиги учурунда болгон бардык саясий окуяларга түздөн түз жоопкерчиликтүү. Түздөн түз жоопкерчилик алат жана жооп берет. Ошондуктан Бакиев учурунда болуп өткөн саясий буйрутма менен өлтүрүлгөн биздин кыргыздын көптөгөн жарандары үчүн Бакиев жоопкерчиликтүү. Мен ойлойм, Бакиев учурундагы менин агамдын өлтүрүлүшү боюнча маселе көйгөй бүгүнкүгө чейин мен бир грамм да кечирген жокмун. Ошон үчүн мен Бакиев жөнүндө пикиримди айтууга моралдык укугум бар. Мени бул маселе аябай чочутат. Себеби мурунку азыркы президентибиз Садыр Жапаровдун мурунку кечиримдүүлүк боюнча сүйлөгөн, жазган пикиринен кийин бир эле Аскар Акаевич кечирилди. Саясий жактан жабыр тартып дейбизби, куугунтукту алып жүрөт дейбизби, ошол адамдардын арасынан көп болсо дагы алардын арасынан бир эле Аскар Акаевич кечирилди. Андан кийин кечеги дагы мамлекеттеги чоң кызматтагы адамдын ушинтип жазгандан кийин менде Бакиев кечирилип кетеби деген аябай чоң чочулоо пайда болду. Ошондуктан биз кечириш элдер аябай көп пикирин жазды, ошондо айтып атышпайбы? Албетте кечирилиш керек депчи. Бирок жоопкерчиликти сөзсүз тартыш керек. Себеби жоопкерчиликсиз кылмыш адамды айванга айландырат. Жоопкерчиликсиз жасалган ар бир жасалган кылмышка сөзсүз түрдө жаза болуш керек. Ошондуктан албетте бул пикир менин жеке пикирим. Мен ушул маселеден Бакиев кечирилип келип калып, кайрадан көчөдө басып жүрүп калбаса экен деген чочулоо менде азыркыга чейин бар. Эмне үчүн андай чочулоо болуп атат сизде? Же кандайдыр бир негиз барбы буга? Мендеги жеке маалыматтар боюнча көптөгөн бир сүйлөшүүлөргө аракет кылып жатат деген, аракет кылып жаткандыгы, кайрадан реабилитацияланып келүүгө болуп жаткан аракеттер бар деген маалымат мурун бар болчу. Мисалы үчүн буга чейин мамлекеттик издөөдө жүргөн дейбизби, Ширшаттын келүүсү боюнча жана башка көптөгөн түрмөдө отуруп, чоң коррупцияларга күнөөлөнүп, камалып, кылмышы далилденип отурган адамдардын бардыгы азыр кайра бийликке келип калбадыбы? Мен буну менен президент айтып жаткан жокмун. Президент коррупцияга күнөөлөнгөн эмес. Бүгүнкү президентибиз коррупцияга күнөөлөнгөн эмес жана далилденген эмес кылмышы. Бирок көптөгөн энергетика тармагын дейлиби, башка тармактарды дейлиби, социалдык жактан шаарлардын бюджетин жегендиги тууралуу камакка алынып, кылмышы далилденип, элдин баарына ачыкка чыккан кылмышкерлер бүгүн кайрадан акталып эле соттун чечими менен акталып кайрадан парламентке келип калды. Биз өткөн жылы бир Батага барып калдык. Батага барып отурабыз. Отурсак аксакал
депутат болуп жүргөн, мамлекеттик кызматтарда жүргөн аябай бир аксакал, абирдүү бир эже менен катар отуруп калдым. Отуруп калсам айтып атпайбы, бир малдарга карасаң дейт, баары кирип атат. Биздин мурунку жана азыркы чиновниктерибиздин баары кирип атат. Кирип атса айтат да, карасаң дейт, молордун бардыгы тиги жактан келгендер дейт. Дагы булар бири-бирин однокашниктербиз деп дейт, колдоп турушат экен дейт. Мындай бири-бирине чай берип, бири-бирин колунан келишинче колдоп турушат экен. Булардын бардыгы көпчүлүгү түрмөгө отуруп, жерди жеген үчүн, бюджетти жеген үчүн, пара алган үчүн, уурдаганы үчүн, айрыкча мамлекеттик бюджетти уурдаган үчүн камалып чыккандар деп калды. Анан чындап эле деп мынтип санап отурсак, биз отурган столдон 3 аял отуруппуз, үчөөбүз эле ошондой күнөөлөнүп, бир коррупцияга күнөөлөнбөппүз. Калган керек болсо, биз менен отурган генералдардын бардыгы кирип отуруп чыгыптыр. Мындайча айтканда, кыргыз саясатындагы, кыргыз интеллигенциясымын деген бүгүнкү жарандардын көпчүлүгү коррупцияга күнөөлөнүп отуруп чыккандыгы мен үчүн, мен ойлойм, бул келечек үчүн трагедия эле депчи. Акыркы суроомду узатайын. Ушул Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиевдин ишине кандай баа бересиз? Кандай жетишкендиктерин айтып өтсөңүз, ошол эле учурда кетирген кемчиликтери боюнча дагы. Мен үчүн эң чоң жоопкерчилик жана кымбат нерсе мамлекетибиздин бүтүндүгү. Мен үчүн эң кымбат нерсе бул мамлекетибиздин эгемендүүлүгү. Бизден 10 эсе көп эли бар мамлекеттер дагы эгемендүү эл катары өзүнүн конституциясы, өзүнүн парламенти, өзүнүн сыймыктанган депутаты эмес, депутаттар сыймыктанган артында мамлекети болгон, бул аябай чоң байлык. Мен көптөгөн биз мамлекетибиздин атынан көптөгөн элдерде, көптөгөн мамлекеттерде биздин парламентти представить этип барып катышып келдим. Ошол убакта сенин эгемендүү мамлекетиң бар экенине мен мындай ушунчалык кубанычмын, ушунчалык сыймыктанам. Ошон үчүн мен ойлойм, Камчыбек Кыдыршаевич менин мурунку коллегам, мен ал кишине сыйлайм. Ошол киши бүгүнкү күндө эң жоопкерчиликтүү кызматта турат. Чек ара маселесине да жооп берет. Бүгүн дагы, эртең дагы. Бул келечеги дагы, мындайча айтканда кызматтан кеткенден кийин дагы. Мен бул нерсени Камчыбек Кыдыршаевич эң жакшы сезет жана билет деп ойлойм. Акылдуу киши деп ойлойм. Ошол эле учурда мени сүйүнгөн жактарын, жакшылык жактарын да айтайын. Жакшылык жактары терроризм күчөп, коңшу мамлекеттерибиздеги талибандар деп коебузбу, өздөрүнүн бир террористтик угрозалар жаралып, ушинтип турган учурларда мамлекетибиздеги террористтик бир кол салууларга жол бербей, алдын ала ошол нерселерди кармап, алдын ала токтотуп тургандыгы мен баалайм. Себеби көпчүлүк учурларда террористтик жарылуу же бир нерселердин болушу бул мамлекет тарабынан болот деген бир прогноздор болчу эле да мурун. Атайын бир элди алаксытуу үчүн депчи. Бирок сырткы кол салуулардан мамлекетибизди сактап келатканын баалайм. Бирок ошол эле учурда Баткен окуясында бир алдын алууга мүмкүн болбой калгандыгы, Баткен окуясындагы баягы өткөн көз өтүп кеткен солдаттарыбыздын ата-энесинин жоготуусун биз эч нерсе менен толуктап бере албайбыз. Аларга үй берсек дагы, миллиард берсек дагы бул нерсе толукталбай турган чоң кемчилик. Ушул нерсеге, бул кемчилик жагы катары айтайын, ушул нерсеге алдын алууга мүмкүнчүлүгү болбой калгандыгы албетте кемчилиги. Бул нерсе калыптанып жаткан бир өсүп келаткан саясатчы катары, келечек амбициясы бар саясатчы катары өзүнүн баасын берет. Бирок ошол эле учурда мамлекетибиздин тынччылыгына, бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк деңгээлдеги коркунучтуу абалда биздин мамлекетибиздин, биздин балдарыбыздын тынчтуусуна жана мамлекеттин бүтүндүгүнө кол салдырбай келатканына мен баа бериш керек деп ойлойм. Чек ара маселеси боюнча, ошол комитет өзүнө ошол тармакты алгандан кийин чек ара маселесине упурталдуу жана жоопкерчиликтүү мамиле кылуусуна чакырат элем. Жакшы, ыргалайым. Келип маекибизге макул болуп убактыңызды бөлүп атканыңызга ыраазычылык билдиребиз.
Ушуну менен маегибизди жыйынтыктайлы. Сиздер менен маектешкен мен Кымбат Турдубекова болдум. Политклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта туруңуздар.